Поэзия жан дүйнөнүн азыгы, адамдарга руханий байлык тартуулаган керемет күч. Ал эми сиздерге жагымдуу кеч каалаган адабият айдыңында көрсөтүүсү кайрадан эфирде. Саламатсыздарбы? Биздин бүгүнкү студиябыздын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар союзунун мүчөсү, маданияттын мыкты кызматкери, ошондой эле эл агартуунун мыктысы, Алтын калем сыйлыгынын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын ардактуу айымы, Кылым Залкар деген алтын төшбелгинин ээси, ошондой эле 4 китептин автору Айдарова Салия Жусупали кызы. Жана ошондой эле Салиженин ырларына обон жаратып, жан киргизген обончу жана аткаруучу Рыспай Назаров, жана ошондой эле анын жубайы, аткаруучу Жумагүл Досмоханова. Саламатсыздарбы? Студиябызга куш келипсиздер. Алгач Салиже, мына ушул баарыбызга белгилүү болгондой, кыргыз элине белгилүү болгондой, сиздин ушул жүрөктү жанган Кут жылдыз китебиңиздин бет ачары, ошондой эле 60 жылдык юбилейиңиз алгач Бек шаарында, андан кийин эле кичи мекениңиз болгон Кадамжай шаарында өттү. Мына ушул мааракелер кандай өттү? Сиздин купулуңузга толдубу? Ооба, ушул мааракелерим өзүмдүн купулума деле толду. Бирок эл тараза эл сынчы дегендей, эл баалайт экен. Эл баалап эң жакшы даражада өттү деп айтып атышат. Кандай өзгөчөлүктөр менен өттү? Өзгөчөлүктөрү бул жерде эң биринчи өзгөчөлүгү, мен түштүктүн кызы болсом деле түндүктөн Нарындын драм театрынан келип, Нарындын өнөрпоздору ушу өз биз туугандарымдай баалашып, менин чыгармачылыгымды аябай жакшы даражада алып чыгышты деп ойлоймун. Элге дагы жакты, карапайым катардагы калкка деле дегендей, адабият чөйрөсүндө жүргөндөргө деле жагып, жагымдуу маанай жаратты деп ойлоймун. Абдан жакшы. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө сиздин чыгармачылыгыңыз туурасында кеп болот эмеспи? Айтсаңыз, ушул чыгармачылыгыңыздын башаты, алгачкы кадамдары туурасында айтсаңыз. Мен чыгармачылыкка бала күнүмдөн эле аралашып жүргөндөй болуп эсептеймин. Себеби мектепте окуп жүргөн мезгилибизде эле Үсайра деген досум экөөбүз ыр менен сүйлөшөт элек, ыр жазышып бири-бирибизге. Аны оң деле эмес, биз тескери окуп, ар бир сөздү тескери сүйлөйт элек, бирок ушу кадимки эле оң сүйлөп жаткан сыяктуу эле ырдашып отура берет элек. Анан мугалимдерибиз экөөбүздү эки жакка бөлүп койсо деле, ошол адатыбызды койбостон кагазга жазып, ортодо отургандар аркылуу жеткирет элек бири-бирибизге. Ал балалык сезим экен көрсө. Ошол балалык сезимдеги жазган ырларды сактап коеюн деп ойлоп отурмун. А мен биринчи жолу ырларым Чыңгыз Айтматовдун 80 жылдыгында жазылып, жарыкка чыгып калды. Ошол күндөн баштап анан жазуу түрүндө жарыкка чыгарышка топтоштура баштадым да. Ага чейин жазган эмесмин. Ошол биринчи чыгармаларымдын башталып, Айтматовдой адам болсом деген максат менен жаздым эле. Ошол жөнүндөгү ойлорумду кичине кагаз бетине түшүрүп койгом, мына китебиме топтоп, ошол жөнүндө уруксат берсеңер окуп өтсөм. Албетте. Өмүр жолум деп жазып койгон экенмин. Айдан аман болуңар, калыс калкым. Амандашып кеп баштоо ата салтым. Алла сунган ар тараптуу өнөрдө арзуу менен ардактап кармап калдым. Жоктон бар кылып жараткан, жакшысын берген таланттан, жар болуп жандап жан эгем, жазуучу болуп баратам. Айтматовго ырым жазып биринчи, аруулагам тилим менен дилимди, Чыңгыз сиз деп жарык жылдыз атасам, жарык көрүп акындыгым билинди. Жакшы ниет жарым дөөлөт экенин, байкап көрүп баалай билип келемин. Айтматовдой адам болуп алгалап, Чыңгызымдай чыйралсамбы дегенмин. Кудайымдын кулагына илинип, тилектерим жеткендиги билинип, 45 ырым элге сиңген обондуу, атактуулар ырдап жүрөт, билишип. Саламатым ыр дүйнөдө баатырсыз, канекейим сыймык бизге ысмыңыз, Динарайым 9 ырым ырдадыңыз, Наристем деп дагы 8 ырларыбыз. Элдер сүйгөн эң жакшылар ырдашат, энесиндей баары менен сырдашам, учурунда улуу тутуп урматтап, кези келсе кичүү болуп сыйлашам. Кудайыма
шүгүр кылам ар дайым. Кулдугумду жактырган бейим алдаган, артыкчылык сунсар зулап алгын деп, алымсынбайм, жемиштерин алмайын. Мен бир акын, Кадамжайдын кызымын, ырга кошом гүл өмүрдүн кызыгын, өмүрүмдүн бир тамчысын өзгөчө, айтып өтсөм калкыма бир кысымын. Ата салтын айнытпастан бузбастан, актой берип каадаң менен узатсак, эне салтын эскиртпестен улашсак, эң кенжебиз өзүң чыгар кумардан. Деп мага насаат айтышкан, чоң максат күтүп жатышкан, насаатын уксам баш ийип, ыраазы болуп калышкан. Жарыгылыкка жаратканда жан эгем, бала берип ата энеме көптөгөн, 28 бир туугандын ичинен эң кенжеси эркетайы мен экем. Ушу чыгармачылыкка Чыңгыздын 60 жылдыгынан баштап кызыгып жаза баштадым. Ошондо Чыңгыз агайдын эскерүү деген 60 жылдыгында бир эскерүү деген макаланы окуп өттүм эле. Ошондо жанагыдай атасына суроо берген экен. Агай, уулуңуздун атын эмне үчүн Чыңгыз койдуңуз эле деп. Атасы журналисттерге Чыңгыз деген бул түрк тилинде деңиз, океан дегенди билгизет. Ошондуктан уулумду океандай чалкып, деңиздей толкуп, элге кереги тие жүрсүн деп койдум эле деген экен. Жакшы ниет жарым дөөлөт турбайбы? Атасы жакшы ниет кылган үчүн баласы ушундай чыгаан болуп чыккан турбайбы деп өзүмдүн алдыма дагы жакшы ниет коюп, ошондой жакшылыктарга жетсем деп, Айтматовдой адам болсом, Чыңгыздай чыгаан болсом деп, анан ушул ырларды жаза баштадым. Кудайыма куп шүгүр, жакшы ниеттин белгиси берилип, мага деле жакшы нышаны жуктубу, же өзүмдүн жакшы ниеттериме Алла Таала кабыл кылып, периштелер кошобу мендедиби? Бүгүнкү күнүмө мендей карапайым катардагы кыздар үчүн жакшы эле сыймык деп эсептейм. Өзүңүздүн чыгармачылыгыңыздын башатыны, мына бүгүнкү абалыны жакшы кенен кылып айтып бердиңиз. Эми айтсаңыз, ушул эң алгачкы жолу ырларыңыз ушул басма сөзгө жарыяланганда, же болбосо эң алгачкы китебиңиз чыкканда, эл арасына жарыяланганда кандай сезимде болдуңуз эле? Мына ушул сезимдериңиз менен бөлүшсөңүз. Мен ушул Чыңгызга деп жанагы макаланы окугандан кийин толкунданып отуруп эле 3 жазып койдум. Чыңгыз сиз, Чыңгыз агайга, жарык жылдыз деп. Анан ошол 3 райондук гезитке берип ийсем, 3-өө тең чыгып барыптыр. Анан биздин мектепте өткөрүлүп калды 60 жылдык мерекеси. Ошондон анан чыгып окуп берсем эле өзүмдүн кесиптештерим, ой ушунчалык татыктуу талантың бар экен, эмнеге катып жүрөсүң? Чыныгы акын турбайсыңбы сен? Мынчалык сөздөрдү таап жазыш кыйын. Жарыкка чыгарып, мындан кийин бардык немелериңди топтоштуруп чыгарып жүрбөйсүңбү? Деп калды. Ошондон анан өтө толкунданып, ыраазы болуп, анан бала кездеги ырларымды жыйнап койбогонумду сездим. Буга чейин жанагы мектепте агайларыбыздын ачууна тийип, тынбай ырдаганыбыз, ыр жазганыбыз бири-бирибизге. Ошону деле топтоп койсом болмок экен дедим. Бирок ал ырларым жок да эми негизи. Бишкекке келгенде мен чыгармачылыгым боюнча эле келип калган жокмун. Анда Алла Таала дагы бир артыкчылык берип, элдик дарыгерчилик боюнча келип калдым. Ушул жака инспектор деп колума күбөлүп беришип, жөнөтүштү барып, Бишкекте бизге бир центр ачып бериңиз, сиздин колуңуздан келет го деп. Анан келип жүрүп, бир эле ошо дарыгерчиликти карабастан, анан чыгармачылыгыма деле, мугалимдик кесип менен деле иштедим. Анан Бишкектен ошо 3 жыл бирде бир кармап деп, 3 жыл бирде алып жүрө баштадым. Бир ырларыма деле көңүл бура баштадым. Анан ошондо ырлар жазым Наристим деген ырымды Динара Акулова алып, биринчи обон чыгарып, угуңуз эже деп чакырып угузганда, аябай толкундануу менен ыйладым. Ушунчалык төгүлүп ыйласам, эмнеге ыйлайсыз ушундай жакшы нерсеге дешип, уулдарым, анан ушу Динара Акулованын жанында Жеңиш деген жигит бар эле, ал деле таң калып, кечээ биринчи ырдап алып, Динара өзү ыйлады эле. Эми бүгүн сиз ыйлап жүрөгүбүздү эзип атасыз. Эмнеге ыйлайсыңар дейт. Эми жаш балдар да. Сүйүнгөндөн ыйлап атабыз, эми бул сүйүнүчтүн ыйы дедим. Толкундануу ушунчалык болот экен. Жакшы нерсең, жараткан нерсең жарыкка чыгып жатса, сүйүнгөндөн деле ыйлайт экенсиң. Ушул эми ушундай сезимдер менен бара-бара күндөн күнгө чалып дегендей ушул даражага жетип отурамын. Кудайыма куп шүгүр. Чыгармачылыгымдын аркасында мына азыр айтып өткөнүмдөй бир топ сыйлыктардын ээси болдум. Кечээ чыгармачылыгымда мына Кылым Залкары деген алтын төш белгисин тагып кетишти. Бейсеп шүгүр. Тил комиссиясынын ушу адабият чөйрөсүнө кошкон салым үчүн деп кыргыз тили медалын алып отурамын.
эл кадрынын отличниги болуп, маданияттын мыкты кызматкери деген даражаларга жеттим. Бул баардыгы менимче чыгармачылыктын жашааны деп эсептейм. Кыргыз Республикасынын ардактуу айымы деген даражаларга жетип отурамын. Алла ыраазы болсун, ушинтип Кудайдын бергенине шүгүр кыламын да. Мынакей сөзүңүздө өзүңүз айтып калдыңыз, ырларыма обон жазылган деп, аны аткаруучулар аткарып билди деп. Анда кепти ушул жакка буралы, ушул сиздин бүгүнкү күндө канча ырларыңызга обон жазылып, кайсы обончулар тарабынан ушул жазылып келет? Ошондой эле деги эле ушул обончулар менен иштешүүдө кандай ыкманы колдоносуз? Сиз өзүңүз сунуштайсыз ырларыңызды. Менин 45ке жакын ырыма обон жазылып калды. Жазганда атактуу композиторлор Эсенбек Маданбеков, Кыдыкбек Усупбаев, Качкын Абдыкадыров и дагы башка көптөгөн обончулар обон жазып келатат. Ошолордун эң биринчиси болуп, мына өзүм айткандай, Рыспай Назаров жазган. Эми алардын ичинде дагы Камчыбек Жусупов деген жазган, Володя Печённых деп орус композитор болсо деле, менин ырларыма мисалы Динар ырдаган Наристем, Той бии деген ырларга, ошондой эле Үшкөн сүйүү деген ырларыма ошол киши обон жазып берген. Ошону таңыркап калышат. Орус деле ушундай обон жазат бекен, кыргыздын ырларын түшүнөт бекен ал деп таң калып жүрүштү. Бирок анын жазган ырлары бүгүнгө чейин өмүр узун ыр болуп, эл арасында хит ырларын тобуна кирип, дагы эле осу сүйүктүү ыр катарында ырдалып келатат. Кечээ эле мисалы чыгармачылык кечимде дагы Динара Наристем менен ачып берди. Ошо жагымдуулугунун белгиси ушул деп ойлоймун. Ал эми Эсенбек Маданбеков жазган обондорума мисалы Саламат Садыкова жүрөк сезими деген ырды ырдап жүрөт. Өзгөчө бааланып элдин ичинде келе жатат. Ошого көп ырларымды элдер сүйүп угуп келатат. Экинчи ыры Эсенбек Маданбековдун Бешик ыры деп Каныкей Раймалиева ырдап чыкты эле. Бул дагы аябай жагымдуулук менен кабыл алынды. Элге кечеги Бишкекте өткөн чыгармачылык кечемде өтө ошол кыздар келип ырдашып, элдин ыраазычылыгын табышты деп эсептеймин. Кептин башын биз эми ушул экинчи конокторго суроо берүүгө узатсак, агай ушул сиз эженин ырларына обон жаратып, ушул жан киргизип кеткенсиз, эң алгач кайсыл ырына обон жаздыңыз эле? Эң биринчи ошо Жарык жылдыз деген эженин китебинен Неге жигит уяңсың деген ырдын текстин таап, ошол ырга обон жазгам. Андан кийин 8-март күнү деген. Анан түбөлүк дагы жаңы кылып ошо Норус келди деген. Мына ушул бүгүнкү күндө мына ушул ырларды кайсы аткаруучулар аткарып келет? Сиз жараткан обондорду. Бул ырларды Неге жигит уяңсың менен 8-март күнүнө Бишкектен Айгүл Жуматханова деген ырчы аткарып жүрөт. Анан бизде дагы башка Кубанычбек Нурмаматов деген жигиттер аткарып жүрөт. Жакшы. Жумагүл эже, айтсаңыз да, сиз мына ушул жазылган обондорду бүгүнкү күндө аткарып келесиз. Кайсыл ырларына, канчосуна бүгүнкү күндө аткарып келесиз? Мен негизи бардык эле ырларын сүйүп, тандап алып ырдап жатабыз, жок эле жолдошум менен. Азыр 4 ырын ырдап жүрөм. Неге жигит уяңсың, 8-март, Норус келди. Сыймык кесибим менен сыймыгым деген ырларды ырдап жүрөм. Азыр эмесе ушу сөзүңүздөр кур болбош үчүн биздин телекөрүүчүлөргө ушул ырлардын бирөөсүн аткарып берсеңиздер. Ошум ушунчалык уяң болгондукка байланыштуу Неге жигит уяңсың деген ырды биринчи тандап алганбыз. Абдан жакшы, анда угалы.
Kaçanmagan kızıl gülüm, kaçanmagan kızıl gülüm sulasın. Kede çığa kalasında yoluma, oldulasın karmoçuday koluma. Bir o hayra kede çiftip gelmesin, men aylasız çıkmayan da yoluna. Men argasız çıkmayan da yoluna. Ay jigit ay munca nege uyansın, seni bilegen sezimimde duyvarsın. Ata öpüp çeşme bölüp çegene, kaçanmagan kızıl gülüm, kaçanmagan roza gülüm sulasın. Çınын aytsam çağatmagan münözün, kayda жүрсүң көңүлүмдө жүрөсүң. Ачпаган соң чыгырымды сен өзүң, кантип айтам жүрөгүмдү мүнөсүң. Кантип айтам көңүлүмдү мүнөсүң. Азаматсыздар, абдан жакшы, чынында эле керемет ырсактарга бир сонун обон жаралыптыр. Сиздерге биз ыраазычылык билдиребиз. Мынакей Салече айтсаңыз да, ушул сиздин ырларыңызга обон жаратканда сиз менин бул ырым жакшы болбой калган, балким бул ырыма жазсаң болот эле деп ушинтип бир сунуштаган учурларыңыз болду беле обончуларга? Эми сен адам жакшынакай сезим менен жараткан обонду бул ырың жазылбай жакпай калды деш өтө кыйын болот. Себеби жактырган үчүн тандап алып жазып атат. Анан бирок мынандай дагы жаңы ырым бар эле, кааласаң бул ырыма деле обон жазсаң болот, же мына баларга деле обон жазылып калды эле, муну тандап алып кошо ырдасаң болот деген сунуштар болот. Бирок ар бир адамдын көңүлүн калтыруу өтө кыйын иш да. Жакпай калды, сен жакшы эмес жазыпсың, тиги бу деген сөздү айтуу кыйын. Айтуу кыйын. Эми анча мынча иш бар жерде кемчилик болот деп, бир кемчиликтери болуп калышы мүмкүн. Иш жок жерде эчтеке жок болот экен. Иш бар жерде кемчилик болот экен. Же сөздөн, же кандайдыр бир немеден, кайрыктан гана кичине туура эмес болуп калган жери болсо, муну мындай кылсаң болот эле деп толуктап айтышыбыз, келишип калышыбыз мүмкүн. Атак туура эмес деген сөздү айтуу мен үчүн өтө кыйын, элге кандай билбеймин. Сеники мындай деп. Абдан жакшы. Мына ушул эң акыркы жолу, эң акыркы кайсыл ырыңызга обон жазылды, ким тарабынан? Эң акыркы ырым Адылбек Кыязов тарабынан. Динарам бир нече жыл мурда заказ менен жаздырды эле, келип өзү мелодиясын алып келип берип, же ушуга ылайыктап дуэт жазып бериңизчи деп жаздырган. Анан гастролго кеткен. Мен дуэтке жазып даяр кылып койсом, ал гастролдон келгенге чейин ошол обончу аябай туура эмес чыгармачылыгына чыныгы көз караш менен карабаган киши экен деп ойлоймун. Бирок жазган мелодиянын автору мага айткан эмес, өзүндө секрет болуп кала берди. Ошол мелодияны ал киши Динара гастролдон келгенге чейин башка бирөөгө бербейиптир. Мен ошол мелодияны карап отуруп, сөзүн жазып, даяр кылып күтүп отурганмын. Анан келгенден кийин обонду бербейиптир башкага деп Динара капа болуп калды. Анан ошол сөз аябай сакталып жүрө берди. Ошого кече эле жазды. Ушу менин чыгармачылык кечем өтөрүнө эле Адылбек Кыязов деген обон жазып чыгарды. Ошолоруңуз. Ошолорума. Эми ошону жаңырдын премьерасы кылып, аранжировкалатып, кечеги немемде, чыгармачылык кечемде Нарандын немелери ырдап чыгышты. Абдан жакшы. Мына ушул сиз эң алгач ыр жаза баштаганыңызда ойлодуңуз беле ошол белгилүү обончулар тарабынан ырларыма обон жаралып жан кирет деп? Ойлогон деле эмесмин, эми канчалык даражада жазамын, канчалык даражага жетемин деген күмөн ойлор менен эле жүргөнмүн. Бирок эми ушу кең чүйрөгө чыкканымдын, кең чүйрөгө аралаша баштаганымдын белгисиби
же кандайдыр бир Кудай Таала тарабынан берилген касиеттин таасириби өзүм деле таң калам. Ырларымды жазып, китебимди алып барып бергеним деле эмнегедир ырчылар деле өзүбүз деле таң калабыз эже. Элдердин 20 жылдап берген ырлары жатат, бирок сиздикини колубузга алганда эле ырдап кеттик деп калышат. Эми бул Кудайдын берген бир жакшылыгы деп коем да. Абдан жакшы. Ошо алып эле ырдап кетип катышты да. Мына бизге белгилүү болгондой, сиздин ушул бүгүнкү күндө 4 китеп чыгарууга жетишипсиз. Учурда ушул акын жазуучулардын эң негизги көйгөйлөрүнүн бири ушул китеп чыгаруу эмеспи? Жана каражат жетишсиздигинен улам чыгара албай жүрүшөт. Ал эми сиздин ушул китептериңиздин чыгышы жөнүндө сөз кылсаңыз. Менин китептеримдин чыгарылышына биринчи китебим чыкканда жүрөктө жарык жылдыз деген кичинекей брошюра түрүндөгү эле китепти чыгардым. Ошондо ал мезгилде китептин баасы арзан эле. Бирок ошондо деле мага спонсор катарында мына Кутбилла Зикиряев арты кайырлуу болсун, топурагы торко болсун, көз өтүп кетти. Ошол киши маданият үйүн тейлеп турган. Ошол киши мага китепке каражат бөлүп берип, анан ушу китепти чыгарганмын. Ошондон кийин буларга китеп канага деп 100 китеп бөлүп берсем, калган китепти 1000 дана китеп чыгарганмын. Анан китептеримди Бишкекке алып барып, колумдан эле сатып ийдим. Марказдын магазинине бир 50 китепти калтырып койгон элем. Ошол анан Бишкекке барсам, Эгемберди Эрматов айтып калды. Китебиңден бир 100 китепти самбаңа салып кой, кереги тиет кийин деди. Менде эчтеке калган жок, 6 балама 6 эле китеп салып коюп турмун. Калганын бүт ошо колумда көтөрүп жүрүп эле өзүмдүн колумдан эле автограф менен алып коюшкан адамдар. Анан кайра келсем, Бишкектен келгенимде ошо Марказдын магазинине келсем 3 китебим калган экен. 3 китебим кайра сатып алдым. Анан Кызылкыяда бир магазиндерге берген экен, ошону сураштырып жүргөнүмдө Пашакан эже уккан экен. 55 китепти сактап коюптур. Анан бир Манастын 1000 жылдыгында бирдекеге келип калсам, китебиңди издеп жүрөт деп угуп, мен мынаны сандыкка салып койдум эле. Эми кайра сатып аласың деп тамашалады. Макул, эми сатып алсам деле сүйүнөмүн, таппай жүрдүм эле деп кайра ошол китептеримди алып, ошол китептен калбай калып, жана балдарыма берген 6 китебимди эле суроо боло бергендиктен таратып бергенмин кайра алып. Анан акыркы кыздарыма жазып койгон китебимди алып жүрөмүн. Ушунчалык элге жагымдуулугунанбы, сырты жыртылып, эми көрүмсүз болуп калган. Бирок китеп ушунчалык тез тарап кеткенде ыраазымын. Эң алгачкы баладагы баягы башкача болот эмеспи, ошол сыяктуу. Ошону кайра чыгарайын деп калсам, абышкам кой эми талантың таңсык боюнча кала берсин, андан көрө жаңы китептин аракетин кыл деди. Бирок мезгили учат экен, күндөр өттү, жылдар өтүп кетти. Анан эми быйыл келип мына жүрөктө жанган курт жылдыз деп көлөмдүү китеп чыгарууга аракет кылып ошо чыгарып алдым. Абдан жакшы. Мына ушул жүрөктө жанган курт жылдыз көлөмдүү китебиңиздин мына биз көргөндөй окурмандар арасында дагы жайылыптуу да бул китебиңиз, э? Анан ушул китебиңиздин эмне себептен аталышыны жүрөктө жанган курт жылдыз деп аталдыңыз? Жүрөктө жанган курт жылдыз деген немдин себеби ушул чыгармачылыкта бир жакшы сезимдер пайда болуп, жакшы жылыштар пайда болуп, анан окуган ырларымды эмнегедир элдер жагымдуу кабыл алышып, жанагыдай атактуу ырчы кыздар сүйүп ырдашып, окурмандарым сүйүп окушуп, жакшы ойлорду уга бердим. Бир нааразы болгон, мына жери мынтип жазыпсың го деп тескери ой укканым жок, тескери неме кылганым жок. Анан ушу ата-энемдин берген насааттары, ата-энемдин берген белектери сыяктуу мага бир жүрөгүмдө жакшы сезимдер пайда болгондуктан жүрөктө жанган курт жылдыз деп койдум. Ушу Алла Таала алдыга жылдыра берсин, ушу жылдыздай жарык болуп, жаркырап элге сиңе берсин деген максаттар менен. Жакшы, биз дагы тилектешпиз. Эми ушул китебиңиздин ичинен жакшы бир чыгармаларыңыздан биздин телекөрүүчүлөргө окуп берсеңиз. Жанагы поэзияга суусап турган биздин телекөрүүчүлөр бар да, мына ушуларга окуп берсеңиз. Эми менин ушул чыгармачылыкка жол баштап аяк таштаганымдан бери мага сүрөөнчү болуп келген өмүрлүк жолдошум деп эсептеймин. Менин сынчым деле, немем деле ошо киши болуп эсептелет. Эми ошо кишиге мына китепте, биринчи китепти колума алганда эле ошо абышкама биринчи автограф жаздым эле да. Ошол автографымды окуп коеюнчу. Өзүм деле кантип жазганды азыр окуп алып таң калып атамын. Өзгөчө мырзам, өмүр жолдошум Мансурбай деп жазып турмун.
Өмір жолдошум Мансурбай, мүнөзүңүз мага жагат мамыктай. Өмір бою бирге жашап келебиз. Өбөлгөмдүн түзүүчүсү Жакуттай. Сиз бар, биз бар, үй бүлөмдө бакыт бар. Үй бүлөмдүн куту сизсиз ашык жар. Сиз башкарган зайып жана уул кыздар. Жарыгылыкта жанып турган жылдыздар. Бар болуңуз аты жакшы абышкам. Жакшы ишиме жар болдуңуз жабышкам. Ой мүдөөмдө түшүнөсүз айттырбай. Оорум колдон, жеңилим жерден алышкан. Айта берсем ада болбос ырымсыз. Маазым сыйган, маркы баалуу, сырымсыз. Деп авторду жазып коюптурмун. Бул деле эми бизге поэзия немесине кирип кетет. Эми ушул жерде мен мисалы бир тараптуу эле болбостон бул Алла Тааланын берген белеги деп эсептеймин. Ар тараптуу адам болуп жаралганыма шүгүр деймин. Ушул Алла Тааланын берген артыкчылыктарынан бирин калтырбай баарын аралаштырып жазып койдум эле. Буякта мен өз ырымда белгилеп кетиптирмин. 3 жылбырды бирге кармап ушундай, тулпар болуп туйлап турган тушунда, жүзөнөрдүн мурун чачып жүзүмө, сүрөп алга, сүйүндүрдүң учурда деп биринчи жылбырым жанагы өзүмдүн көрсөткөн элдерге айтып жүргөн паролум катарында пайдаланып калам кээ бир учурда. Саламдашууларым, амандашууларым болуп эсептелет. Ал эми экинчи жылбыр мына мугалимдик кесипти аркалап, мугалимдик кесипти өнөр кылып, өйдөлөтүп жүрүп, өзүмдү мисалы 22 жыл эмгегимде үзүрүн көрдүм деген максатка жеттим да. Ошондо ошо экинчи чылбырда кесибим ырыс бешигим, таттырып таттуу кешигин, үгүттөп үндөйт үмүтүм, үзүрдүн ачып эшигин, үмүттүн чертип кылдарын, үйрөтүп илим сырларын, балдардын чачкан жүзүнө, көп жактуу билим нурларын. Айылымдан эч ким албаган, отличник наамын алганмын, жеримден эч ким жазбаган, ыр китеп жазып салганмын. Деп биздин чабай айылыбыз чабай болгондон бери бир мугалимибиз иштеп отличник албай пенсияга чыгып кете беришкен экен. Ошо биринчи жолу мен алыптырмын ошол айылдан отличник деген наамды. Анан биздин айылдан ошо биринчи жолу мен ыр жазып, биринчи жолу огонду мына Ырысбай жазып отурат. Эми бул Алла Тааланын бергенине, жеткиргенине тән бериш керек дегендей, өзүңө өзүң деле кээде ушундай болуптур да деп сыймыктанып тән берип каласың. Ошого тән берип жазган элем. Ал эми 3-чы жылбырда Алла Тааланын берген жанагы бир артыкчылыгы дегендей, элдик дарыгерчилик боюнча Бишкекке келип, ошонун арты менен мен мына чыгармачылыгыма деле ушунча кеңири чөйрөгө кирип алдым деп эсептеймин. Көрүмсүз аял болсом да көңүлүнө жакканмын. Тартуулап берсе көп талант, тамырын талдап тапканмын. Актыгына айланайын Алланын, кудурети күчтүү Кудай Тааламдын, касиетин көрсөт деле кадырлап, камчы менен бычагында кармадым. Теңир берген ырыскыны арзуулап, кармап келем ыйык тутуп кадырлап, иштетейин ийри ишке илешпей, ыйыктыгын, ысыктыгын ызаттап. Алла Таалам обол өзү жалгасын, азиздерим оулиялар колдосун, деп дарылап даалай дарттуу элдерге, мен дарыгер көп себепкер болгонмун. Келген элге ыхлас менен арзуулап, жылуу ыйман жумшак сөзүм тартуулап, сүйлөп берсем тура берет угушуп, кудум менде магнитим барчылап. Алла Таалам, ата энем жана мен, табыштырган табышмактуу тагдыр сен, көп касиет топтоп берип өзүмө, көрсөттүңөр көктө жарык жылдыз деп. Ыраазымын бул дүйнөгө келгенге, магыроолуп ырыс кешик бергенге, Аллатынан күч кубатым жумшайын, туура тутуп 40 парзымды билгенче. Өмүр берсе буйруганча жашайын, илимида диний сырды казайын, пешен этер мээнет менен эмгектен, алып жейин ырыскынын адалын, жакшыларга жанашайын жакындап, жамандардан адашайын алыстап, Алла аңдап Кудай көздөп колдосун, өз ыйманын өйдөлөтүп коргосун. Мен бир акын арча жытын искеген, картайбаган жаш өмүрдү издеген, арча өңдүү жаш бойдон өтсөк деп, аалам кезип мүрөк суусун изденем. Ал мүрөк суу адамдардын өзүндө,
Аяламда ата бабам төзүндө, элди журтта үй бүлөнүн төрүндө, каректерде, жылуу жумшак сөзүндө деп Кудай Тааланы ушу жарык жаганга жаратып, мага ушундай жакшы жактарын сунганына ыраазы болуп, бардыгын камтып, ушундай ырсактарын жазып койдум эле. Абдан жакшы, Салийже. Негизи ар бир нерсенин жаралуу тарыхы болот эмеспи? Сиздин дагы ушул, мен ойлойм, ар бир ырыңыздын өзүнүн жаралышынын өзгөчө бир кызыктуу тарыхы, окуялары болсо керек. Ушул ырларыңыздын бир өзгөчө, өзүңүздүн эсиңизде калган бир айтып берсеңиз тарых таржымалына. Кайсыл